География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы жер формасы жана көлөмү, географиялык карта. Жердин формасы жана көлөмү, географиялык карта. Үй тапшырма Я класс порталынан берилет. Тапшырманы Я класста аткарыңыз. Бүгүнкү сабактын максаты жердин формасы жана көлөмү жөнүндө түшүнүктүү алуу. Картадан бурмалоолорду болбой койбостугу жана алардын себебин көрсөтүү. Карта легендасын колдонууну үйрөнүү. Карталар менен пландардын ортосундагы айырмачылыктарды аныктоо. Карталардын түрлөрү менен таанышуу. Сабактын планы: жердин формасы, жердин өлчөмдөрү, глобус жер шарынын модели, географиялык карта, жердин түздүктөгү сүрөтү, географиялык картанын түрдөрү, карталардын мааниси, заманбап географиялык карталар. Жердин формасы, жердин өлчөмдөрү, жер глобус шарынын модели. Жердин айланасын биринчи болуп ким өлчөгөн? Бул Эратосфен Керени өлчөгөн. Жердин айланасы канчага барабар? 40 000 километрге. Жер шарынын модели эмне деп аталат? Глобус деп аталат. Жер шарынын модели катары глобус эмне себептен ыңгайсыз? Жер уюлдарда бир аз жалпайган, ошондуктан аны шар деп атоого болбойт. Жердин формасы геоид деп аталат. Бирок геоиддин татаалдыгына байланыштуу аны жер бетиндеги математикалык эсептөөлөр үчүн колдонууга болбойт. Ошондуктан жеңилдик үчүн жер эллипсоид формасы деп кабыл алынган. Демек, жердин салмагы 5,97 көбөйтүлгөн 10-24 даражасына барабар. Көлөмү километр куб километр менен берилген. 108,3 көбөйтүлгөн 10-10 даражасына. Экватордун узундугу 40 075 километр. Меридиандын узундугу 40 008 километр. Экватордун градиусу 6 Жердин бетинин аянты 510 миллион километр квадрат. Жердин айланасы 40 000 километр. Биздин планета Марстын көлөмүнөн 2 эсе чоң, Меркурийдин көлөмүнөн 2,6 эсе чоң. Салыштыруу үчүн эмнеге бул планеталар алынды деп ойлойсуз? Глобус бул жердин кичирейтилген көлөмдүк модели. Жер шарынын айлануу огу жердин ойдон чыгарылган айланууга огу сыяктуу эле жантайып жатат. Глобус жер шарынын океандар менен кургактыктын аянттарынын өз ара катыштары менен геометрикалык окшоштуктар сакталып түзүлгөн модели. Ошондой эле океандардын, деңиздердин, ири булуңдардын, материктердин, аралдардын объектилерин өзгөрүлбөй туура берилген. Эмне үчүн глобус жердин модели катары ыңгайлуу? Анткени глобус жердин так модели. Бул глобуста океандардын, деңиздердин, континенттердин контурлары, алардын салыштырмалуу жайгашуулары жана өлчөмдөрү ачык көрүнүп турат. Эмне үчүн глобус жер шарынын үлгүсү катары ыңгайсыз? Глобустун масштабы кичинекей. Ошондуктан географиялык объектилердин бардык сүрөттөрү өтө эле кичинекей.
Биринчи глобусту немец географы Мартин Бихайм 1492 жылы түзгөн. Ал глобуста 15-кылымдын акырына чейин белгилүү болгон жер шарындагы океандар жана материктер түшүрүлгөн. Глобустагы жана географиялык градустагы картадагы градустуктор жер шарынын өз огунда айлануу сызыгы жер бети менен түндүк жана түштүк уюлда кесилишет. Бул жердин уюлдары деп аталат. Географиялык карта адамзаттын эң улуу жаратылышы. Бул бизди курчап турган дүйнөнү таанып билүүнүн сонун каражаты катары кызмат кылат. Ага инженерлер жана изилдөөчүлөр, геологдор, агрономдор, илимпоздор жана аскер кызматкерлери кайрылышат жана ар ким өз суроолоруна туура жооп таба алат. Географиялык карта жер бетине ориентация кылууда географиялык, топографиялык карталар, глобустар зарыл курал болуп эсептелет. Булардын бардыгы мазмуну, түзүлүшү боюнча бири-биринен айырмаланып турат. Географиялык карта бул жер бетинин кичирейтилип, жалпыланып, математикалык жактан аныкталып, кагаз бетине түшүрүлгөнүн айтабыз. Географиялык карталар масштабты жана шарттуу белгилерди колдонуп, картографиялык проекцияда жасалган, тегиздикте жер бетинин кичирейтилген жана жалпыланган сүрөтү. Карта легендасы картада колдонулган шарттуу белгилердин тизмеси. Демек, шарттуу белгилер. Карталардын классификациясы. Ээлеген аймагы боюнча бул дүйнөнүн жана жарым шарлардын, материктердин жана океандардын жана өлкөлөрдүн карталарына бөлүнөт. Мазмуну боюнча жалпы географиялык жана тематикалык болуп бөлүнөт. Масштабы боюнча ири, орто, майда. Ал эми максаты боюнча окуу жана илимий маалыматтык болуп бөлүнөт. Демек, мазмуну боюнча жалпы географиялык карталар жана тематикалык болуп экиге бөлүнөт. Жалпы географиялык карталар дүйнөнүн жарым шарларын, материктердин, өлкөлөрдүн, аймактардын физикалык карталары кирет. Анткени бул карталарда аймактын рельефи, дарыялары, көлдөрү, шаарлары, мамлекеттик чек араласы чагылдырылат. Тематикалык карталар географиялык объектилерди жана кубулуштарды кандайдыр бир тематикалык жактан камтышы менен мүнөздөлөт. Аларга өсүмдүктөрдүн, кен байлыктардын, токойлордун, рельефтин, өнөр жайдын туристтик карталары келет. Ээлеген аймагы боюнча дүйнөнүн, материктердин, океандардын, региондордун, өлкөлөрдүн карталары кирет. Бул карталар географиялык объектинин жаратылыш өзгөчөлүктөрү тууралуу кенен маалымат берет. Масштабы боюнча ири, орто, майда түзүлгөн карталар географиялык объектилердин масштабына жараша түзүлөт. Демек, аймактык камтуусу боюнча бул дүйнөлүк, байкаңыздар, континенттик, дүйнөнүн бөлүктөрү, дүйнө региондору, өзүнчө мамлекет, административдик аймактар жана райондор карталары кирет. Мазмуну боюнча жалпы географиялык жана тематикалык кирет. Масштабы боюнча бул ири масштабтуу, 200 миңдик масштаб жана андан чоңураак, орто масштабтуу бул 200 миңден 1 миллионго чейинки масштаб, кичи масштабтуу бул 1 миллиондон да кичине масштабтар кирет. Аймак планынын, картанын, глобустун ортосундагы негизги айырмачылыктар. Демек, көрсөтүлгөн аймактын көлөмү боюнча аймактын планында жер бетинин чоң эмес аймактары камтылат. Картада жердин бүт бети жана анын чоң бөлүктөрү көрсөтүлөт. Ал эми глобуста бүтүндөй жер шары.
Масштаб боюнча аймактык план бул 5000 жана андан чоңураак масштабта болот. Карта бул 10.000 жана андан кичирээк болот. 20.000, 50.000, 100.000. Ал эми глобус бул 30.000 жана андан кичинекей болот. Шар сымалдуулугун эске алуу аймактын планында эске алынбайт. Картада проекциялар аркылуу эсептелинет жана көрсөтүлөт. А глобуста максималдуу түрдө жердин формасын көрсөтөт. Градус торчосунун болушу аймактык планда жок, картада бар, глобуста да бар. Географиялардык карталардын мааниси. Иштөө үчүн карталарды талап кылган кесиптерди атаңыз. Геолог, гидролог, метеоролог, демек толук географияга байланыштуу илимдер жана кесиптер демек туурабы? Демек балдар, уюлдардын негизинде жер бетинде удаалаш сызыктарды, параллелдерди жана меридиандарды чийишет. Меридиандар менен удаалаш сызыктарды пайдаланып, жер шарынын бетиндеги географиялык объектинин ордун табууга болот. Координаталардын негизги башталгыч сызыктары катары 0 же башталгыч меридиан жана экватор эсептелинет. Жер шарынын айлануу огун вертикаль багытта элестетип кесип көрүүгө болот. Мындай учурда жер бетинде айлана тегеректер пайда болот. Жердин эки уюлун туташтыруучу эң кыска курчама сызыктар меридиандар деп аталат. Негизги меридиандардын саны 360 градустардын саны боюнча. Ар бир жер бетиндеги чекиттин өз меридианы бар. Башталгыч меридиан 180 меридиан менен бирге жер шарынын эки чыгыш жана батыш жарым шарларына бөлүп турат. 0 меридианы Лондондун четиндеги Гринвич обсерваториясы аркылуу өтөт. Жер шарын экватор сызыгы экиге түндүк жана түштүк жарым шарларга бөлүп турат. 0 меридианы жана экватор сызыктарынан баштап географиялык координаталарды эсептөөгө болот. Меридиан менен параллелдин кесилишкен жери ошол чекиттин географиялык координатасы деп аталат. Мисалы, Бишкек шаарынын географиялык координатасы төмөнкүчө аныктоого болот. Бишкек шаары аркылуу өткөн параллель менен меридиан кайсылар? Географиялык картада ал төмөндөгүдөй. Түндүк кеңдиктин 42 градусу 50 мүнөтү жана чыгыш узундуктагы 74 градус 40 мүнөт. Балдар, жазып алыңыздар. Кеңдик бул экватордун тегиздиги менен белгилүү бир чекит аркылуу өткөн вертикалдык сызыктын ортосундагы бурч. Узундук бул 0 меридиан тегиздиги менен жер бетиндеги белгилүү бир чекиттин меридиан тегизиндеги ортосундагы бурч. Жердин формасы жана көлөмү кандай? Жердин формасы бул геоид, туура эмес шар, эллипсоид. Уюлдары жайпалган айланасы 40 000 километр, полярдык радиусу экватордук радиуска караганда 22 километрге аз. Эмне үчүн карталарда бурмалоолор бар? Демек, жер тоголок, ал эми карта жалпак. Ошондуктан географиялык карталардын кандай түрлөрү бар? Карталар масштабы, аймактык камтуусу жана мазмуну боюнча ар башка. Жашыл түстү планда колдонуу менен физикалык картада колдонуунун айырмасы эмнеде? Планетадагы жашыл түс бул өсүмдүктөр. Ал эми физикалык картада бул түздүктөр, башкача айтканда, рельеф. Балдар, сабактын темасын түшүндүңүздөрбү? Сабакта өз ишиңизди кандай баалай аласыз? Бүгүнкү сабакта кыйынчылыктар болдубу? Үй тапшырманы Я класстан аткарыңыз. Балдар, көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.